Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио каармандар, биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасы. Студияда Назира Молдукулова, режиссер Айда Исмаилова жана бизди Facebook баракчасына кесиптешүүбүз Урмат Жээнбеков жайгаштырып жатат. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биз өтө олуттуу теманы козгойлу деп турабыз. Келечекте Кыргызстандын суу ресурстарын пайдалануу боюнча Улуттук илимдер академиясынын сунуштарын бирге угалы деген ниеттебиз. Өзүңүздөр билгендей, Борбордук Азияда Кыргызстан мөңгү кор боюнча биринчи орунда турат. Ал эми акыркы мезгилде климаттын өзгөрүшү жана халктын санынын көбөйүшүнө байланыштуу өндүрүштө жана башка тармактарда суу пайдалануу да өсүп жаткан учуру. Бул өз мезгилинде суу ресурстарын туура пайдаланууга абдан олуттуу көңүл буруу керек дегенди билдирет. Бул боюнча адистер жана эксперттер өзгөчө белгилеп келгени бар. Эмесе студияда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шань бийиктөө илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылгановду чакырганбыз. Кутмандуу таңыңыз менен. Ардактуу радио каармандар, биздин уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы дагы онлайн трансляция болууда. Ал жака дагы өзүңүздөрдүн калуу тилек, сунуш пикириңиздерди калтырып, темага байланыштуу биздин программага активдүү катышсаңар болот. Мындан тышкары биринчи радиону сиздер УТРК деп көчүрүп алып, ошол жактан дагы онлайн уксаңыздар болот. Эмесе биз маегибизди баштайбыз. Рысбек агай, алды менен эле Кыргызстандын мына суу ресурсу, энергетикалык бир потенциалы кандай болду экен, сөздү ушундан баштасак. Жакшы болот. Сиз айтып кеткендей эле, Кыргыз Республикасынын өзгөчө байлыгы бул суу ресурсу. Бул ресурстун өзгөчөлүгү бул жаратылышта жаралып турган, бул возобновляемый ушундай ресурс. Кайрына калып келип келе турган ресурс. Мына биздин кошуналарыбыз бүгүнкү күнү башкача ресурстарга бай. Казак кошуналарыбыз, түркмен, өзбек кошуналарыбыз да алардын ресурстары бул калыбына келбей турган ресурстар. Биздики өзгөчөлүк ошол калыбына келе турган. Мына бүгүнкү күнү жалпы суу ресурстарынын көлөмү мына ошол Кыргыз илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун маалыматы боюнча агын суулар, бул поверхностный вода деп коет, бүгүнкү күнү 51 миллиард кубтун тегерегинде болуп жүрөт. Жыл сайын бул ар түрдүү көлөмдө болот, өзгөрүп турат. Ал эми жер астындагы суулардын көлөмү бир 10 миллиардтан ашык болуп турат. Жана дагы бир абдан чоң көлөм бул биздин тоолордогу жана мөңгүлөрдө топтолгон мөңгүлөр. Ал мөңгүлөрдүн жалпы көлөмү ошол 3-чү улуттук маалымат боюнча 390 миллиардтын тегерегинде деп ушундай маалыматтар бар. Жалпы ошондо 485 миллиард метр куб дагы суунун көлөмүн айтсак болот. Жана көлдөр да кирип кетет мун ичинде. Ал где-то бир 6 миллиардтын тегерегинде болуп турат да. Ошол эле учурда мына мамлекет башчы дүйнөлүк алкакта мөңгү маселесине кайрылып коңгуроо какканы бар. Ошол эле учурда Кыргызстан климаттын өзгөрүшү боюнча Париж келишимине дагы кол койгон да. Мына ушул жактан алганда көмүрдүн нейтралдуулугуна жетишүү боюнча дагы милдеттенмелерибиз бар. Ошол эле учурда мына суу ресурстарына кеңири байбыз дегени менен мына ушул милдеттенмелерди кошо аткаруу жаатындагы сиздин мындай Улуттук илимдер академиясынын анын ичинде сиздердин борбордун жүргүзүп аткан иши боюнча маалымат менен бөлүшсөңүз. Жакшы болот. 19-жылдын акырында Орустун белгилүү климатологу, окумуштуусу Александр Иванович Байыковдун бир аныктамасы бар. Дарыялар бул климаттын продуктусу деген. Мына ошонун тегерегинде азыр сөз кылгым келип атат. Жана жакында эле ООНдун генералдык жетекчиси
Антонио Гутерриштин айтканы бар. Бул биздин планета коркунучта, адамзат чындыгында жаратылышка каршы согушуп жатат деген ушундай үндөөнү айтканы бар да. Бул бир чета кишинин айтканы, бул абдан орчумдуу жана өз убагында болуп атат. Себеби мына бүгүнкү күнү ошо акыркы 19-кылымдын ортосунан бери эсептелет да, баягы индустриалдык убакыт мезгилден бери деп. Ошондон бери мына бүгүнкү күнү 1880-жылдан 2020-жылга чейин ошол эл аралык эксперттердин айтымы боюнча жер шарындагы абанын температурасы 1,1 градус көтөрүлгөн. Ал эми мына биздин мөңгүлөр жайгашкан Нарын суусунун башаты болгон жана Кумтөрдүн тегерегинде, Кумтөрдө жайгашкан Тяньшан метеостанциянын маалыматы боюнча, ал метеостанция 1930-жылдан бери иштеп келатат туруктуу. Ошо 1930-жылдан бери 2023-жылга чейин ошо абанын температурасы 1,7 градус көтөрүлгөн. Эгер дүйнө өзү боюнча 1,1 градус болуп атса, биздин ушул мөңгүлөр жайгашкан бийиктөөгү зонада алда канча температура бийигирээк көтөрүлгөн. Температура көтөрүлгөндүгү бул биздин мөңгүлөргө сиз айткандай жанагы терс таасирин тийгизет. Ал жөнүндө да кеп кылып келгенбиз. Жана ошондой эле мына өзгөчө ошол климаттын кескин өзгөрүшүнө ошол эл аралык эксперттердин айтымы боюнча бул өзгөчө 1980-жылдан кийин бул жана антропогендик таасир, адамзаттын таасири болот. Мына ошол негизинде бул климаттын өзгөрүшүнө ошого да байланыштырып келет. Муну бир нече цифраларын айтсак болот. Мына 2019-жылы жалпы баягы парник газдарынын эмиссиясы 36,4 миллиард тоннага чейин деген бир статистикалык маалымат бар да. Ал эми 2020-жылы жана ковид болгон жылы ушул парник газдардын эмиссиясы жер шарында 34,1 миллиард, болбосо 2,3 миллиардга азайган. Эсиңиздеби, 2020-жылы ковид болгондо транспорттор токтоп, өнөр жайлар токтоп, бул ушул цифра менен эмнени айткым келет? Бул адамзаттын өзүнүн жаратылышка болгон таасиры. Ушул парник газдардын деңгээлинин эң негизги баягы көбөйүп атканы биздин адамзаттын өзүнүн жаратылышка болгон таасири. Көрдүңүзбү? Ал эми акыркы 2021-жылкы маалымат боюнча ушу парник газдарынын баягы эмиссиясынын көлөмү 37,8 миллиардга чейин көбөйгөн. Көрдүңүзбү? Ошонун 33%-ине чейин бул биздин кошуна өлкөдө. Ал эми Кыргызстан бүгүнкү күнү 1990-жылкы маалымат боюнча жылына 30 миллионго чейин парник газынын эмиссиясы баягы ыргытып келсе абага, бүгүнкү күнү 10 миллиарддын тегерегинде эле. Бирок ошого карабай, мына акыркы жылдары биздин өлкөбүздүн жетекчилери оондун бийик трибунасынан дагы, жана Дубайда конференциядан дагы, жана башка көп жерлерде ушул жөнүндө айтып келди. Мына 2030-жылга чейин, анан 2050-жылга чейин ушул Кыргызстанда жанакы углеродный нейтральность жөнүндө айтып келип атат. Бул углеродный нейтральность бул өзү баягы эч кандай парник газы болбой калат деген эмес. Бул углеродный нейтральность бул көмүркычкыл газынын көлөмү жана океандар жана токойлор сиңирип алган көлөмдөн ашпашы керек дегенде түшүнүш керек. Себеби ошол баягы атмосферага чыккан көмүркычкыл газынын негизи 20 канча процентин бул океандар сиңирип алат. Жана токойлор сиңирип алат да. Мына ошол
углерод нейтральностьун ошол көлөмгө чейин азайтуу жөнүндө биздин өлкө дагы өзүнүн милдеттемесин алган. Жалпы дүйнөлүк коомчулук 2017 жылдан 2030 жылга чейин көмүр парник газдарынын эмиссиясын абага чыгарууну 49%га чейин 2030 чейин ушул милдеттеме жалпы дүйнөлүк. Ал эми 2050 жылда бул көмүртектик нейтралдык болуш керек деген ушундай чоң бир милдеттеме бар да дүйнө жүзүндө. Ошого Кыргызстан да өзүнүн салымын кошуш керек. Кандай Кыргызстан салым кошулат, ал жөнүндө бул аз да кеңири кеп кылсак деп ошон үчүн келдик. Албетте, мына ушул жерден дароо эле айтсаңыз, сиздердин Улуттук илимдер академиясынын анын ичинде сиз жетектеп аткан борбордо бул багытта кандай ишти жүргүзүп атасыздар? Негизде эле ушу көмүрдүн нейтралдуулугуна жетүүгө кошкон салымын Кыргызстан кантип алып барыш керек? Ошол эле учурга энергетикалык коопсуздукка кандай кылып жетишсе болот? Сиз жакшы суроо бердиңиз. Кыргыз СССРнин Илимдер академиясынын суу чарбалары жана гидроэнергетика институту болгон. Ошол институттун алдында гидроэнергетика лабораториясы. Ал жерде белгилүү окумуштуулар Дружинин, Коваленко, Дүйшөн Маматканов, Шава ошолор эмгектенишкен да. Бул 1957 жылдан 65 жылга чейин 65 жыл аралыгында Сырдария жана Сары Жаз бассейниндеги дарыялардын суу энергетикалык ресурстарын изилдөө иштерин жүргүзгөн да. Бул ишти Өзбек СССР Илимдер академиясы жана Кыргыз СССР Илимдер академиясынын биргелешкен иш болгон негизи. Мына ушул бул окумуштуулар ушу Сырдария, Нарын дарыясын, Сары Жаз дарыясында экспедицияны уюштуруп, алар ушул илимий негиздемелерди берген да. Ошолордун ошол Кыргыз Илимдер академиясынын окумуштууларынын баягы илимий аныктамасы жана алардын көрсөтмөсү менен баягы рекомендациясы негизинде жасалган иш. Мына бүгүнкү күнү биз баягы энергетикалык коопсуздугубуз камсыздалган Нижненарынский каскад Токтогул КЭСинен баштап Үч Курганга чейинки чоң КЭСтердин каскады. Мына ошол Нижненарынский каскад кадагы курулушунда да ушул мен атап кеткен окумуштардын чоң салымы бар. Муну мен эмне айткым келет? Ушу 50-60 жылдары Кыргыз Илимдер академиясынын окумуштуулары жасап кеткен ишинин баягы жыйынтыгы мына азыр ошонун пайдасы мына биздин элибиз азыр көрүп жатат. Бул энергетикалык коопсуздугун камсыз кылган. Бирок бүгүнкү күнү биз жана ушул Кыргыз Илимдер академиясы ошол убакта эле Кыргызстан территориясында ушу Нижненарынский каскадка окшогон бардыгы 10 каскад куруу жөнүндө курулуш керек деген аныктап кетишкен. Эгерде ошол Кыргыз Илимдер академиясы баягы аныктаган каскадтар, энергетикалык каскадтар курулган болсо, мына бүгүнкү күнү эгер курулуп калган болсо, бүгүнкү күнү жалпы чоң КЭСтердин кубаттуулугу 12325 мегаватт болмок. Бүгүнкү күнү биздин ошол КЭСтердин жалпы кубаттуулугу 2880 гана мегаватт. Ал эми бүгүнкү күнү ушул 14 миллиардка чейин электр энергия өндүрүп атса КЭСтер, ушул бардык 10 каскад ишке ашып калса ушул убакта, анда биз ушул Кыргыз Республикасы жылына 40 миллиардка чейин электр энергияны өндүрүп турмак. Сарылган агай, анда мына сиздердин ушул институттун окумуштуулары жасап кеткен эмгекти азыр кандай кылып улантып атасыздар, изилдеп атасыздар? Бүгүнкү күндүн сунушу кандай болуп атат сиздердин? 2008 жылдан 2012 жылга чейин ушул суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институту Кытай Илимдер академиясынын окумуштуулары жана суу чарбасынын Синцзяндагы суу чарба министерствосунун жана проекттин институттары менен биргелешип чоң экспедиция уюштурганбыз Сары Жазга. Мына ошол Сары Жаз суусун гидроэнергетикалык ресурстардын өздөштүрүү боюнча чоң иштер аткарылган.
мына ошонун иштин кыскача бир жыйынтыгын айтып койсом болот. Мына эгерде ушул 50-60 жылдардагы проект негизинде Сары Жаз чоң ГЭСтер каскадына курулган ГЭСтердин жалпы кубаттуулугу 1150 мегаватт деп эсептелсе, анда бир 6 ГЭС курулмак. Бул биздин жана суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун акыркы проектиси негизинде анда Кыргызстан территориясында 3 ГЭС курулуш керек эле. Анда жалпы кубаттуулугу 1740 мегаватт болмок. Ал эми өндүрүлө турган электр энергиянын көлөмү 6 миллиардка чейин 6 миллиард киловатт саат электр энергия өндүрө турган ушундай иштерди биз ошол өзүнүн Кытай коллегаларыбыз бирге ушул ишти жасап кеткенбиз. Андан сырткары мына буга чейин мен санап кетпедимби, 10 Кыргызстан территориясында курулатыр 10 чоң ГЭСтердин каскады. Мына ушул иштер 50-60 жылдардагы жалпы жонунан иштер аткарылган, аныкталган. Бирок бүгүнкү күнү ошол ишти мына ушул Тянь-Шань бийиктүү илимий борбору жана суу көйгөйлөрү гидроэнергетика институту менен биргелешип бул ишти андан нары улантуу бул биздин келечектеги чоң милдетибиз болот. Эгерде ушул ишти улантып, ушул ишти аткара турган болсок, биз ойлойбуз, бул иштин жыйынтыгы бир 10-20 жылдан кийин өзүнүн баягы натыйжасын көрсөтөт деп ойлойбуз. Бул келечекте бул биздин гана өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугу эмес. Бул Борбордук Азиядагы биздин кошуна өлкөлөр үчүн аларга жана суу менен камсыз кылуу жана ирригациялык режимде иштей турган ушундай объектилерди курууга бир шарт түзө турган бир чоң проект болот деп эсептейбиз. Бул мына акыркы күндөрү ошол биздин өкмөттүн жетекчилери ошол институттун астына бир тапшырма коюп атат. Ошол суу Кыргызстандагы суу ресурстарынын потенциалын кандай туура пайдалануу боюнча чоң бир проект идеяны берүү жөнүндө маселе коюп атат. Биз мына ушул тапшырма негизинде биз төмөндөгү да бир өзүбүз сунуштарды берип келгенбиз жана ушул сунуштарыбызды берели деп чечтик. Бул Кыргыз Республикасынын трансчек аралык дарыяларынын суу энергетикалык ресурстарын пайдалануу тууралуу сунуш. Мына бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын территориясынан жогоруда айтып кеткендей 51 миллиард куб суу жылына пайда болсо, ошонун 39 миллиард кубу биздин кошуналарга чыгып кетет. Биздин пайдаланат биздин кошуналарыбыз. Кытай Республикасы, таджиктер, өзбектер, казактарга пайдаланат да. Мына ошон үчүн өзгөчө жана Сары Жаз дарыясы. Сары Жаз дарыясы бүгүнкү күнү жалпы Сары Жаз дарыясы бул Тарим бассейн деп коет. Тарим бассейни биздин Кыргызстан территориясынын бардыгы 7 миллиард кубка чейин суу биздин Кыргызстан территориясында пайда болуп, ушу Тарим бассейн түзөт да. Бул Сары Жаз суусу, Үзөн Кугуш дарыясы, Аксай Мүдүрмөс Какшал дарыясы деп коет. Анан Чыгыш Кызыл суу деген бул чоң алайда. Ушул дарыялар Тарим дарыясынын кошулат да. Андан сырткары мына Батыш Кызыл суу бул чоң алайда. Аму дарыясына куюлат да. Бул жерден жылына 2 миллиардка чейин суу көлөмдөгү суу пайда болот. Чаткал дарыясы бул 2 миллиардка чейин суу көлөмү пайда болот. Жана Каркыра дарыясы. Бул Каркыра дарыясынын гидрологиялык режими изилденген эмес, ошон үчүн болжолду бир 600 миллионго чейин суу көлөмү пайда болот деген болжолдому бар. Мына ушундай көлөмдөгү биздин суу ресурстары биздин территорияда пайда болуп, кошуналарыбызга кетип атат да. Бул суулардан бүгүнкү күнү биз эч кандай пайдасын көрө элекпиз. Ошон үчүн мына сиздерге
мындайча айтканда тапшырык деле болгон турбайбы, министрлер кабинети тарабынан ушундай бир изилдөөлөрдү жүргүзүп чыксаңыздар депчи. Анан сиз мына бул боюнча айттыңыз, эми ушуну кененирээк токтолуп берсеңиз, сиздер өзүңүздөр эле изилдеп атасыздарбы же өнөктөштөрдү тарта алдыңыздарбы, кантип изилдеп атасыздар, анан соңку сунушту качан бересиздер, жана жыйынтыкталган сунушуңуздар кандай болот экен? Жакшы. Бул ишти эмне үчүн Тянь-Шань бийик тол илимий борбору өзү баягы инициатор болуп ошо суу көйгөйлөр гидроэнергетика институту биргелешип жасайлы деген оюбуз болуп атат. Себеби бүгүнкү күнү ошо Тянь-Шань бийик тол илимий борборунда өзүбүз баягы жергиликтүү өзүбүздүн жаштардан баягы кызматкерлерибиз, иш колуна аткара турган кызматкерлерибиз, илимий кызматкерлерибиз, инженерлик состав түзө алдык. Бүгүнкү күнү ушул команда бар. Андан сырткары мына биз 2013 жылдан бери эл аралык илимий институттар менен абдан тыгыз иштешип жатабыз. Мына бүгүнкү күнү биз жана Россия илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү институту менен келишимибиз бар. Ал жерде белгилүү окумуштуулар менен ушул 2013-14төн бери тыгыз иштешебиз. Ошондой эле Бельгиядагы Свободный университет деген бир белгилүү университет бар. Ошол Свободный университетте белгилүү геофизик Филипп Хёрбергстин командасы менен 2016 жылдан бери тыгыз иштешебиз. Ошондой эле университет Рейдинга Великобританиядан, Швейцариядан университет Фрибурга, Японияда Киотский университетте профессор Кенджи Танаканын командасы менен 2017 жылдан бери ошол мөңгүлөрдү изилдөө боюнча көп иштерибизди жүргүзүп атабыз да. Андан сырткары Кытай илимдер академиясынан 3 институту бар. Ошолор менен биздин баягы карым катнашыбыз жана иштеп аткан иштерибиз бар. Жыйынтыктары, ушу иштердин жыйынтыктары жыл сайын Европанын, Россиянын жана Кытайдын илимий журналдарына дайыма ошол жылына 2-3 баягы өзүбүздүн биргелешкен макалаларыбыз чыгып турат ушу иштердин жыйынтыгы. Бул эмне менен айткым келет, биз өзүбүздүн эле улуттук эле команда эмес, бул эл аралык белгилүү окумуштуулар менен биргелешип түзүлгөн бир ушундай командабыз болуп атат да. Ошон үчүн биз бул ишке баягы киришкенге даярбыз деп ишенебиз да. Мына өзүңүздөрдүн жана илимий макалаларыңыздар илимий журналдарга жарыяланса, бул эми Кыргызстандан тышкаркы алгакта, жалпы дүйнөдөгү илимий журт деп коелучу, макала менен таанышкандан кийин кандай пикирлер айтып атат? Бул өзгөчө мааниге ээ да, бир эле биздин Кыргызстанда эмес, сиз айткандай дүйнөлүк окумуштуулардын мына ушул проблеманы изилдеп, ушул проблеманын үстүндө эмгектенип аткан башка дагы мындай окумуштуу инсандардын пикири мындай кайтарым байланышы болгон учурлар барбы? Илимий макаланын максаты да ошол да. Илимий макаланын эң негизги максаты биринчи кезекте ушул Кыргызстандын бийик тоолуу зонасында мөңгүлөрдүн жана суу ресурстарынын бүгүнкү күnkү акыбалы жана биздин эң негизги ишибиздин жыйынтыгы бул ушул 2050-2100 жылга чейин ушу мөңгүлөрдүн акыбалы кандай акыбалда болот, кандай баягы аянты канчалык өзгөрүшү мүмкүн, көлөмү канча өзгөрүшү мүмкүн жана мөңгүлөрдөн агып чыккан суулардын жана кардын жана мөңгүдөн эрип пайда болгон агын суулардын көлөмү канчалык өзгөрөт деген божомолдор, болсо прогноз. Мына ошонун үстүндө биздин негизги жумушубуз жүрүп атат да. Ошо төмөндө санап кеткен баягы эл аралык институттар менен биргелешкен ишибиз. Мына ошо биздин макалаларыбыздын бир жыйынтыгын айтып кетким келет. Бул биринчи, бул эң биринчи жыйынтыгы бул жанагы климаттык жана глициологиялык проекция деп коет. Бул эми бул өзү климаттын баягы моделдөө реакциясы да. Бул өзү прогноз эмес, бул ошол климаттык сценарийдин негизинде ушу климат 50-100 жылга кандай өзгөрөт деген жана мөңгүлөр кандай өзгөрүшү мүмкүн, мөңгүдөн агып чыккан суулар канча өзгөрүшү мүмкүн деген
ушул модельди түзөбүз да. Ошо моделдин жыйынтыгы боюнча эмне айткым келет. Мына биз бүгүнкү күнү ошол Нарын суунун башатында 7 мөңгүдө байкоо жүргүзөбүз. Инструменталдык баягы жыл бою жүргүзөбүз да ушул байкоону. Бул биздин Кумтөрдүн да чоң жардамы бар. Андан сырткары көлдүн тегерегинде дагы чоң алайда дагы өзүбүздүн байкоолорду жүргүзөбүз. Мына ошонун эмнеден жыйынтыктары бар? Биринчиси бул эгерде ушу климаттык 5 сценарий бар да, бул ошо 5 сценарийдин жумшагы бар, анан өтө катуусу бар. Баягы абдан терс таасир бере турганчы. Ошо жумшак сценарий боюнча бул 2050 жана 2100 жылдары температура канча өзгөрүшү мүмкүн, көтөрүлүшү мүмкүн абанын температурасы. Жана ошондой эле жааган чачын канча өзгөрүшү мүмкүн деген биринчи жыйынтык алганбыз. Мына эгерде жана ССП-1 деген климаттык сценарий боюнча анда абанын температурасынын көтөрүлүшү 1,3 градустун тегерегинде болушу мүмкүн 2100 жылга. Ал эми жана өтө катуу сценарий боюнча абанын температурасы 5,5 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бул өтө терс таасир бере турган кооптуу жагдай түшүшү мүмкүн да. Эгерде ушул баягы жумшак сценарий менен 2100 жылга жумшак сценарий менен улана турган болсо климаттын өзгөрүшү, анда биздин мөңгүлөрүбүз азаят, бирок бир чоң бөлүктөрү, чоң көлөмдөрү калышы мүмкүн. А эгерде жанагы өтө катуу сценарий менен климат өзгөрө турган болсо, анда биздин мөңгүлөрүбүз негизинен калбайт. Абдан чоң гана мөңгүлөрүбүз калышы мүмкүн, жана южный эңилчек жана башка ушундай дегендер. А так орто жана кичи мөңгүлөрүбүз уже калбай калышы мүмкүн да. Эмне үчүн окумуштуулар жумшак жана катуу сценарий деп экиге бөлөсүздөр? Жок, биз бул кайсы учурларда жанагындай? Негизи бул 5 сценарий бар. Биринчиси ССП-1, 2, 3 жана 5 дегени. Бул ортодогу, анан өтө катуу дагы 5 түрдүү сценарий. Анан биз ошонун 2 сценарийин алып жумшак жана ССП-1 жана ССП-5 деген ошол. Жана ССП-1 дегени бул эгерде биз жанагындай углероддук нейтралдыкка жетишсек, а эгерде биз ага жетишпей эле ушундай акыбалда жүрүп отурсак, ушул акыбалда жүрүп эле көмүрдү жана күйүүчү майларды пайдалана берсек, жанагы парник газдардын эмиссиясы дагы көбөйө турган болсо, анда жана температура жана кескин көтөрүлөт деген да. Көрдүңүзбү? Буга ошон үчүн бекеринен биз жана дүйнөлүк коомчулук ушунун тегерегинде катуу маселе көтөрүп атат. Бекеринен углероддук нейтралдуулук көтөрүлгөн жери жок. Себеби эгер ушулга жетишпей турган болсок, биз анда орусча айтканда необратимый процесс, кайра кайтып келгис нерселер башталышы мүмкүн да жаратылышта. Бул өзү кандай эмне алып келет, абдан эми муну айтыш кыйын да азыр. Кандай кесепети болушу мүмкүн деген. Биз эң биринчи чоң кесепети ошол мөңгүлөрүбүз жанагындай азайса аянттары. Бул биздин дагы бир биздин ушул жыйынтыгыбыз бул мөңгүдө үстүнө кардан жана суудан агып чыккан суунун көлөмүнүн азайышын боюнча өзүбүздүн маалымат жыйынтык чыгарганбыз да. Мына ушу биздин жыйынтыктарыбыз боюнча Нарын суу бассейнинде 2050 жылга чейин суу дагы көбөйүшү мүмкүн. Азыркыдан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Бирок 2050 жылдан кийин бул суу көбөйбөйт, тескерисинче азаят. Биздин бул азаюусу андан ары да улана берет 2100 жылга чейин. Анан ушул жыйынтыктарды эске алып, биз ошол жана биздин өкмөттүн тапшырмасын дилгирлик менен кызыгып атабыз да. Себеби бүгүнкү күнү 2050 жылга чейин биздин Кыргыз Республикасынын суу деңгээли көбөйүп аткан убакта бул инвестициялык келүүгө, инвестициялык проект ишке ашырууга шарт түзүлөт да. А эгер суубуз азая турган болсо, инвестициялык кызыкчылык да азаят да. Ошондуктан биз эмне айтар элек, бүгүнкү күнү тез арада ушу биздин азыр өкмөтүбүз баштап аткан жана Көкөмөрен каскадын,
Казар маанда атат Средненарынская каскад жана Камбарата бир деп атат. Верхненарынская каскад Нарын шаарынын ичинде. Ушул айтылып аткан каскаддардын курулушун биз тездетпесек, бизди убакыт деген бир орунда турбайт деп билебиз. Ошондуктан ушул иштерди тездетишибиз керек. Бул иштерди башташ үчүн эмне биринчи эмне кылыш керек деген биз өзүбүздүн ойлорубуз бар. Биринчи кезекте биз ушул чоң инвестициялык проекттерди алып келиш үчүн биз ошол инвестор кура турган жерлердеги ошол климаттын, гидрологиясын же суусун болбосо, экологиясын, биологиясын изилдеп, чалгындап, ошол жердеги ушул шарттарды аныктап, ошол биз фундаментти түптөшүбүз керек. Илимий аныктоо менен ошол жерде мына климаттын акыркы көп жылдан берки өзгөрүшүн жана ошо климаттын жанагындай түрдүү сценарий менен болжомолдору мына прогнозун. Ошондой эле суулардын бүгүнкү күнгө акыбалын, эртеңки күнү божомолду, то есть прогнозу, ошол нерселерди биз ишке ашырышыбыз керек. Ал ишти биз уже айтып кеттим, Нарын суусунун башатында баштаганбыз. Бул ишти андан ары ушул Сырдарыяга чейин, Токтогул КЭСине чейин биз ушул ишти улантып, андан ары улантып ошол иштерди жүргүзүшүбүз керек. Ошол иштерибиздин жыйынтыгы бул инвесторлор үчүн эң баалуу маалымат болот. Ушул биз аныктаган аныктамалар негизинде алар өздөрүнүн инвестициялык проектисин түзөт жана инвестиция келиши мүмкүн. То есть инвестиция алып келгенге биз фундаментин түптөп беришибиз керек. Өзүңүз айтпадыңыз, мына убакыт деген мындай биздин ыкчам болуубузду талап кылып атат деп, анан кийин сиздер мына Нарынды дарыясын башатын деген изилдегениңизди айттыңыздар. Алдыда дагы кайсы дарыяларды изилдейсиздер, өзүңүздөрдүн планыңыздарды койдуңуздарбы? Анан ага сиздерге да өзүңүздөргө да ресурс керек да турабы? Туура. Мына биринчи кезекте мына биз ушу Нарын эң негизги биздин суу артериябыз бул Нарын суусу да. Ушу Нарын суусу ошол ички Тянь-Шань деп коет, жана Кум-Төрөдөн башталып, анан Өзбекстандын чек арасына чейин Нарын дарыясы, андан кийин Сырдарыя башталат да. Ушу Нарын дарыясынын биринчи кезекте ушул жогорку зонасын, орто жана төмөнкү зонасындагы климаттык өзгөрүш болсо метеорологиялык байкоолорду жана глициологиялык изилдөө болсо мөңгүлөрдү изилдөө ишин андан ары улантуу. Негизи биздин өзүбүздүн эл аралык партнерлорубуз менен бул иштерди жасоого биз өзүбүздүн планыбыз негизи бар. Муну жасаганга бүгүнкү күндү шартыбыз да бар. Биринчиден ошо биздин өзүбүздүн көлдө жана Тянь-Шань илимий борборунун өзүнүн илимий инфраструктурасы жана мүмкүнчүлүктөрү, кадр жөнүндө айттык. Андан сырткарынан быйылкы жылы ушул бүткүл дүйнөлүк банк ушул биздин Тянь-Шань илимий борборун чоң көлөмдө мындай материалдык камсыздоону жасап беребиз деп макулдугун берип атат. Эгерде ошол бүткүл дүйнөлүк банк ошол убадасын аткара турган болсо, анда биздин мүмкүнчүлүгүбүз дагы артат да. Анда биздин баягы эл аралык илимий партнерлорубуз бул жөнүндө дагы билишет. Алар дагы бул ишке катышканга куштар. Анда ушул эл аралык илимий өнөктөштөрүңүздү дагы бир атап кетпейсизби? Жогоруда да белгилеп кеттиңизби, же бул башка өнөктөштөрбү? Биздин эмне үчүн жана мен бир топ бүгүнкү күнү Европадагы, Япония, Россиядагы 5 университет менен келишимиз бар. Белгилүү университеттер менен ушул суу маселелери боюнча иштешкен. Жана 3 институт менен, эл аралык институттар менен келишимге кол коюлган. Тянь-Шань илимий борбору. Мына алар менен келишимге кол коюп койбой, алар менен тыгыз биргелешкен экспедиция, биргелешкен илимий изилдөөлөр жана биргелешкен жана макалаларыбыз бар да. Мына ушулардын эң негизги биздин ошол партнерибиздин бири бул Москва университети, МГУ. Ал жерде Совет убагында эле жана бүгүнкү күндө
бир жалгыз бир кафедра бар. Бул глицологдор дайындаган кафедра крилитология глицология деген география факультетинде. Башка жерде жок. Советтер Союзунун бир гана ушу кафедра ушул глицологдор дайындаган да. Мына ошо кафедранын илимий кызматкерлери биз менен 2013-жылы тыгыз иштешет. Алар биздин алардын жардамы менен бүгүнкү күнү биздин баягы улуттук глицологдордун командасы түзүлгөн биздин Тяньша илимий форуму жаштардан. Мына окууну жаңы бүтүп келген жаштардан биз ушу глицологдор дайындаганбыз. Бүгүнкү күнү алар өз алдынча иш кылганга жөндөмдүү жана мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиси жана Россия илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү институту бар. Алар менен да келишимиз бар. Ал жерде белгилүү окумуштуу доктор физико-математических наук Олег Рыбак деген өзүбүздүн өнөктөшүбүз бар. Ал киши менен биз ошол мөңгүлөрдүн жана прогнозун, мөңгүдөн алып чыккан суунун прогнозун, ошо модельдөө, математикалык модельдөө иштерин биргелешип жасаган ишибиз бар. Ал киши өзү Россияда белгилүү окумуштуу ушул математик модельдөө боюнча жаратылыштагы процесстерди. Андан сырткары жана Бельгиядагы Свободный университетте Филипп Хербергс деген профессордун командасы анын бүгүнкү күнү 3 баласы, 3 аспирантын дайындаган. Алар үчөө тең ушу биздин Кыргызстанда мөңгүлөрдү өзүнүн изилдөө объектиси кылып, ошол жерден өзүнүн докторскийин экөө докторлугун жактады, үчүнчүсү жактаган. Алар биз менен ошол жаңы инновациялык изилдөө методдорун биргелешип иштешет да. Жана муздун калыңдыгын, анан муздун аянтын, көлөмүн эсептөө боюнча жана ошол математик модельдөө иштери боюнча алар менен тыгыз иштерибиз бар, биргелешкен макалаларыбыз бар. Алар жана ошо дронду пайдаланып ошо мөңгүлөрдүн аянтын, так аянтын эсептеп чыгуу боюнча өздөрү жаңы методдорун ушу биргелешип иштешип, биздин балдарга да үйрөтүп, ушундай иштерди кылабыз. Андан сырткары жана университет Рейдинге Великобританияда. Алар менен көп жылдан бери ушу мөңгүдөн агып чыккан суулардагы жана булактардагы изотоптук анализ. Болбосо агын суулардан канча бөлүгү кардан, канча бөлүгү муздан, канча бөлүгү булактардан чыгып атат, ошону изотоптук анализ менен жасаган иштерди, ошол бүт изотоптук анализди ошол Рейдинг, университет Рейдинг жасап биргелешкен иштерибиз бар. Андан сырткары жана лаборатория Легос бул француздардын жанагы космосто учкан спутниктердин борбору да. Ошол жерде ошол Легос лабораториясы 2008-жылдан бери биз Ысык көлдө балыкчы, кара ой, кара булуң 3 жерде өзүбүздүн көлдө гидрологиялык постторубуз ачканбыз. Ал жерде өзү приборлорубуз бар. Турат көлдүн деңгээлин онлайн режимде деңгээлин алып турабыз дайыма. Жана башка экспедиция, биргелешкен экспедиция уюштуруп, ушу көл менен иштешкен француздар партнерлорубуз. Жана Фрибург университетинен өзүбүздүн партнерубуз, алар болсо ушу биздин жаш баягы окумуштууларыбыз, жаш кадрларыбызды окутуп, алардын деңгээлин көтөрүү боюнча өздөрүнүн биргелешкен программабыз бар. Анан эң негизги өнөктөшү бул Киото университетинен. Бул профессор Кенджи Танака өзүнүн командасы менен жыл сайын ушул июлдун аягында, августта ушул 2 жума, 3 жумага келип биргелешкен экспедициябыз бар жыл сайын 2017-жылдан бери. Ал өзү ал кишинин инициативасы менен, жардамы менен бүгүнкү күнү чоң кызыл сууга жана Карабатак мөңгүсүнүн 3 жерине, Бордуга, Григорьев мөңгүсүнө, ошондо 6 жерге автоматтык метеостанцияларды койдук. Ар бир эле станция бул өтө кымбат станциялар коюп, ошону иштетип, биргелешип, ушу иштерди жүргүзүп атабыз. Бул эмне үчүн бизге ушул баягы чет жерден келген эл аралык окумуштуулар, институттар биз менен иштешкен кызыктыр. Мунун эң негизги себеби, мына Совет убагында 1948-жылы Тяньшанын физгеров станциясы болгон, Пувачейна аталган. Ушул жакшы илимий инфраструктура түзүлгөн. Абдан ойлонулган логистикасы бар болчу. Мына көлдүн Жети Өгүз районунда, Кызыл Суу айылында өзүбүздүн кеңсебиз турса, көлдүн жана 3 жеринде станцияларыбыз турса, көлдү изилдеген.
жана Карабат чоң кузусу өрөөнүндө мөңгүгө чейин бүт климаттык зоналарда ушул өзүбүздүн баягы автоматтык станцияларыбыз жана гидролог постторубуз жайгашкан. Жана ошол Токойдо зонасында өзүбүздүн стационарыбыз турат, мөңгүнүн түбүндө Домик Килицолго деген өзүбүздүн жайыбыз турат. То есть бүгүнкү күнү биздин эл аралык партнерибизге келгенде алар толук иштегенге мүмкүнчүлүгү бар, шарт түзүлгөн да. Рысбек агай, биздин угармандарыбыз азыр байланышта күтүп атат, бирок кыска жооп берсеңиз алардын суроосун кабыл алаардан мурда сиз мына ысык көлдүн да деңгээлин эсептейбиз деп эдиңизби? Азыр социалдык тармактарда баягы тартып анан көл мындай тартылып баратат деген пикирлерди айтып атпайбы? Мынакы ошондой изилдөөлөрдүн жыйынтыгы эмнелерди көрсөтүп атат сиздердин изилдөөнүн жыйынтыгы? Бул аябай көйгөйлүү маселе. Бул боюнча өзү жана биздин Франциядагы француздар, швейцариялыктар, бельгиялыктар, ирандыктар менен биргелешкен экспедиция дедикпи. Ошол иштердин жыйынтыгы боюнча мына мен акыркы эле жылды айтайын, акыркы жылы бир жылда көлдүн тартылышы деңгээлинде 47 сантиметрге түшкөн. Өзгөчө былтыр өзгөчө катуу деңгээлде түштү да. Мунун эң негизги себеби, муну Совет убагында эле аныктаган. Эң биринчи себеби бул негизи илгери чуу суусу көлгө куйчу. Бул жана Семенов Тянь-Шанский келгичекте. Жана орустардын география коому 1849 жылы географ, топограф Нифантьев деген жиберген көлгө. Ушу көлдөн суу чыгабы чыкпайбы билдепчи. Ошол кишинин отчету боюнча 49 жылы көлдөн суу агып чыгып турган. Көрдүңүзбү? Балыкчыдын. Ал эми 1856 жылы Семенов Тянь-Шанский келип атайын ушул балыкчыга чейин барган, анда уже суу агып чыкпай калган. Ошон үчүн биз 1854 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин көл азайып атат деген өзүбүздүн жыйынтыгыбыз бар да. Ошо 1854 жылдан бүгүнкү күнгө чейин көлдүн деңгээли 14 метрге түшүп кеткен. Бүгүнкү күнгө деңгээли ошо Семенов Тянь-Шанский келгенде убакта 1856 жылы 1620 метр болсо бийиктиги деңгээли. Бүгүнкү күнү 1606 метр болуп калды, көрдүңүзбү? Анан өзгөчө мына акыркы жылдары абдан түшүп атат. Мунун биринчи ошол чуунун бурулуп кетиши, экинчи себеби бул климаттык жана температура көтөрүлүп, бууланысы көбөйүп атат да. Үчүнчү эң негизги, эң өкүнүчтүү нерсеси бул биз сууну сугатка буруп алып атпайбызбы? Мына суу көлдүн тегерегинде бардыгы ушу суу көйгөйлөрү гидроэнергия институтунун маалыматы боюнча мына 70 жылдарга чейин 118 метр куб секунд түзсө, көлгө куюп аткан суулар жалпы көлөмү. А 70 жылдардан кийин мына бүгүнкү күндө 128 метр куб секунд. Болбосо мурун 3,5 миллиардка чейин эле суу куюп турса көлгө жалпы формировать этсе, бүгүнкү күндө 4 миллиарддын тегерегинде суу пайда болот, чогулат. Ошо 4 миллиарддын суунун бир бөлүгү жердин астына сиңип кетет, бир бөлүгү суунун агын суу болуп көлгө куюш керек эле, аны биз көлгө куйдурбай буруп алып атпайбыз сугатка. Көрдүңүзбү? Эгерде ушул маселени тез арада ушунун үстүндө биз чечкиндүү бир иштер болбосо көлдүн деңгээлин кармап калыш кыйын. Бул биринчи кезекте биз суу баягы жаратылышка эч таасир бере албайбыз, бирок сууну баягы рационалдуу пайдалануу сугатка. Ошонун негизинде көлгө көбүрөөк сууну куюу бул биздин колубуздан келчү нерсе. Ушунун үстүндө иштеш жөнүндө өзүбүздүн жыйынтыктарыбыз бар. Сунушуңуздар, азыр угармандарыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсыз угуп жатабыз сизди, убактыбыз тар. Мүмкүн болсо сурооңуздарды кыска так берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Арбаңыздар Бишкектен эсе. Угуп атабыз сиз. Рысбек агайды угуп отуруп, ойчул ойлонгуча тоо келчи белешат деген кыргызды макал эскертишип атат да. Жаратылышка этияттык менен мамиле кылыш керек. Мына мисалы үчүн азыр микрогөстө эле бир ар бир коктог эле бир 1 мегаватт, 3 мегаваттка чейин келе бирдемелер жасап атышат да. Эми биздин ушундай институт болгондон кийин, сиз айтып аткан тиги чоң алайбы же чаткалбы ошол сууларга 2 миллиард, 3 миллиардтан суу агып кетип атса, жок дегенде бир 100 мегаватт же 200ге чейинки мегаватт бере турган бир кесилерди макул, камбараты өтө чоң экен, ага миллиардтар кетет экен. Жок деген ушул жерден бир сунуштарды берсеңер болбойт беле. Рахмат. Рахмат сизге. Дагы бир көрөрманыбыз байланышта күтүп атат, четтеп кеткен экен. Угуп атабыз жообуңузду. Кандай болот пикириңиз? Биринчиден, төмөндө айтып кетпедимби, бардыгы 10 каскад Кыргызстан территориясында курганга мүмкүнчүлүк бар. Мына бүгүнкү күнү өкмөт жана энергетика министерствосу ушул Суу Самыр Көкөмүрен каскадын
жана орто Нарынг каскадын жана Верхний Нарынск каскад боюнча жана Чаткалдагы каскадтарда ишти кылуу жөнүндө Сары Жаз боюнча да аракеттер жүрүп атат. Бирок аракеттер менин оюмча тездетиш керек. Себеби убакыт деген бир орунда турбайт экен, муну тездетиш керек. Бул бир. Экинчиси, жана сиз айтып аткан малы ким кичи ГЭСтер деп атпайсызбы? Кичи ГЭСтер да керек. Мына бүгүнкү күнү эгерде биз ушул кичи ГЭСтердин жалпы кубаттуулугун 1000 мегаваттка жеткизе турган болсок, биз анда жылына 3 миллиарддан ашык киловатт электрин өндүрө алабыз. Бүгүнкү күнү биздин Кыргызстанда жетишпей аткан көлөмдү жапканга кичи ГЭСтердин да салымын кошот. Бирок кичи ГЭСтерде бир гана нюанс бар. Бул жергиликтүү бийликтердин, айыл өкмөттөрдүн колдоосуз бул иш жүрбөйт. Эгер жергиликтүү айыл өкмөттөр колдобосо бул иш жүрбөйт эч кандай. Бул уже белгилүү болуп калды. Экинчиси, жана кичи ГЭСтерди куруу үчүн мына бизге кайрылып атат ушул инвесторлор. Мына Аламидин суусунун бир эле жерде гидропост бар. Бирок Аламидин суусуна бүгүнкү күнү 18 мегаваттка чейинки каскад кичи ГЭСтерди курса болот. Бирок ал үчүн ушу биз баягы гидрология режимин эсептеп беришибиз керек. Ошо иштерди жасай турган специалисттер да жок болуп атат. Ошо иштерди жасап бергенге жана суу көйгөйлөр жана гидроэнергетика институтунун окумуштуулары толук колунан келет. Ушул иштерди баштаса, менин оюмча бир жыйынтыктар болот эле. Ошол эле жана энергиянын кайра калууна келүү булактары боюнча да бизде инвесторлор келип атпайбы? Мына жакында күндөн, шамалдан электр энергиясын өндүрөбүз деп атабыз. Мына бул боюнча да изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн сиздерге инвесторлор кайрылган учурлар барбы? Күн, шамал боюнча бул Министерство энергетика иштери жүргүзүп атат. Эми күн, шамал боюнча алар негизи Кыргыз Гидромет менен иштеш керек да. Себеби Кыргыз Гидрометтен алгачкы маалыматтарды алардан гана алынат ушул боюнча. Эми уктуруубузду жыйынтыктап жатып, сиз мына жакшы көп маалыматтарды айттыңыз. Анан кийин убакыттагы биз утушубуз керек деп атпайсызбы? Мына ушуну кайсы бир жылга чейин ишке ашырып үлгүрүш керек сиздердин эсептөөлөр боюнча? Жана сиз айтып аткан каскадтарды куруу, деги эле ушул энергетика системасын мындай же болбосо Кыргызстандын суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу үчүн. Мен жөнүндө айтканды эле кайталагым келет. Мына бүгүнкү күнү биздин ушул Илимдер академиянын окумуштуулары жанагындай бекем фундамент түптөп бермейинче чоң инвестициялык проект алып келиш бул бир кыйынчылыктар жаратышы мүмкүн. Ошондуктан Кыргыз Илимдер академиясынын институттары, окумуштуулары ушул тармакта өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жана пайдаланып өздөрүнүн салымын кошуш керек. Ошондо гана бул иштер жылганга өбөлгө түзөт деп ойлойм да. Сиздер анда алдын ала ушул инвесторлор үчүн долбоордун илимий бир корутундусун чыгарып коелу деген иштин үстүндө иштеп аткан турбайсыздарбы? Негизи бул 50-60 жылдары Кыргыз Илимдер академиясы негизги принциптерин жасаган. Биз ошону тактаганга, толуктаганга жана инструменталдык иштерди жүргүзгөнгө бүгүнкү күндө шарттар бар. Ошол иштерди аткарганга даярбыз. Себеби нарын суусун токтогул жана суу сактагач менен регулируемый стока деп коет. Ошонун натыйжасында Кыргызстан бир көп коопсуздугун чечип алды. Мына ушундай нерсени бизден агып чыгып аткан суулардын баардыгын жасашыбыз керек. Бул өзүнүн келечекте биздин чоң келечекке кошкон өбөлгө салымыбыз болот. Экономикабыздын өнүгүшүнө өбөлгө боло турган жагдайды алып келет турбайбы? Рахмат сизге анда. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тянь-Шань бийиктөө илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов суроолорубузга жооп берип маек курдук. Биз Кыргызстандын суу ресурстарын пайдалануу келечекте анын натыйжасын көрүү туурасында сөз кылдык. Ушул эле программаны эми сиздер Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап көрүп угуп алсаңыздар болот. Биздин социалдык тармактын колдонуучулары дагы бир нече пикирлерин калтырды. Сиз аны көрүп аласыз деген ойдобуз. Биринчи менен бирге калыңыз.